Алыскы Толуу райондордун биринде жашаган мугалимдин иш күнү. Бир эле мезгилде катардагы мугалим директор. Ошол эле учурда кышында от жаккан, кар күрөгөн техникалык персонал дагы. Анан да кызыгы, бир эле мезгилде 4 класска 4 сабак берүү ыкмасы. Бул Бир дүйнө фестивалындагы мугалим тасмасына баяндалган өзөк. Бүгүнкү талкуу ушул кинотасманын тегерегинде өңүт алды. Бул жердеги маселе мугалимдин айылдык же шаардык экендигин эмес, ушул кадрлар бүгүнкү турмушта орун алып жаткандыгында. Бир маселенин артында көптөгөн көйгөйлөр катылгандыгы талкууга жем таштады. Биздин шаарда деле жаңы мектеп курулган жок, Жалал Абад шаарында деле. Мына мен иштедим 2-нчи мектепте, анын жанында 1-нчи мектеп бар. Алар бир 36 же 56 жылга таандык мектептер да, ошо мектептер. Ошолорду айылга чейин эле мына эң Жалал Абад Кыргызстанда областтын 7-нчи областтын борборунда бир мектеп курулган жок. Эми булардын шартын туура эле түшүнүш керек. То, что мы видим, да, там, конечно, это очень обидно, сейчас 21 век, вот, мы живем в современности, технологии развиты, экономика и так далее. Даректүү тасмалардын арты менен коомдогу ар түрдүү, улуттук, аймактык, эл аралык адам укуктарын чагылдыруу, талкуулар үчүн модельди иштеп чыгуу, жергиликтүү коомчулукка көмөкчү болуу Бир дүйнөнүн алдыңкы максаттарынан. Бүгүн анын алгачкысы атайын мугалимдер үчүн арналды. Бир дүйнө Кыргызстан, мы были очень... Бир дүйнө Кыргызстан фестивалынын алкагында мугалимдер тасмасын көрсөткөндөр үчүн чоң рахмат. Тасманы көрүп отуруп мындай ойдо калдым. Демек агартуу тармагындагы аксактар биз айыл же шаарда жайгашканыбызга карабастан баары эле ошол кадрдын жетишсиздиги, экономикалык абал, окуучулардын көйгөйү шаардын борборуна жайгашкан бизде дагы бар. Мен ойлойм, тасма аркылуу берилген чындык тийиштүү жетекчилерге жеткирилиши керек деп. Ошондуктан биздеги талкуу кызуу жүрдү. Нехватки кадров, проблемы того, что учитель, он должен быть на сегодняшний день универсальным. Бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмасынын көчмө фестивалдарын аймактарда өткөрүү пландаштырылууда. Анда каралган маселелер боюнча талкуудан кийинки ойлор тиешелүү тармактык адистерге жеткирилери белгиленет. Гүлжина Мөндөөбү, Байман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.